1981-жылы француз илимпозу дарыгер Морис Букай жетектеген топ фараондун өлүмүнүн себебин изилдеп башташат. Анткени бализамдаштырылган өлүктөргө салыштырмалуу фараон Рамзес экинчинин денеси жакшы абалда болгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө фараондун жансыз денеси матаалардан бошотулуп жатканда, анын колу капыстан көтөрүлүп калат. Кудум бирөө анын колун бүгүп таңып койгондой эле. Ошентип жыйынтыгында фараон чөгүп өлгөндүгү анык болот. Буга рентген тасмасында байкалган деңиз тузунун калдыктары жана тышкы күчтүн таасири жок эле сөөктөрү сынгандыгы далил болгон. Анткени сууга чөккөн адамдын сөөгү сынганда терисине зыян келбей сөөк ичинен сынат экен. Мунун баары фараон өлгөн соң анын денеси дароо эле суудан чыгарылгандыгын далилдеген. Арадан 3000 жыл өтсө да өлүктүн бузулбагандыгы, фараон Рамзес экинчи сууга чөгүп өлгөндүгү илимий топту таң калтырат. Өзгөчө профессор Морис үчүн бул өтө чоң ачылыш эле. Ал муну дүйнө жүзүнө жар салууга камданып турганда, кимдир бирөөдөн бул факт мусулмандарга алда качан эле белгилүү экенин угуп калат. Мындан улам профессор Морис мунун далилин табуу үчүн диний китептерге кайрылып, акыры Курандан табат. Ошентип профессор Сауд Аравиядагы бүткүл дүйнөлүк медицина илимпоздорунун конференциясында бул аяттарды окуган. Бүгүн сени өлтүрүп, бирок денеңди куткарабыз. Сенден кийинкилерге сабак болуш үчүн. Чындыгында көпчүлүк адамдар биздин аяттарыбыздан кабарсыз калышкан. Бул аяттарды окуган профессор Морис Букайдын тизелери калтырап, аны куурчап турган адамдарга мен исламды кабыл алдым жана ушул китепке ыйман келтирдим деп жарыялайт. Өз мекенине кайткан соң 10 жыл ичинде Инжил, Куран жана илим, ыйык жазмалардын сыры илимдин көз карашында деген китеп жазат. Жана бул эмгек миллиондогон окурмандарын тапкан. Морис Букай дин менен илим эжесиңди деп айткан. Жана Куран алиге чейин жарыкка чыга элек илимий ачылыштарга бай деген пикирин дайым билдирип, бул тармакта көптөгөн изилдөөлөрдү жасаган. Бүгүн сени өлтүрүп, бирок денеңди куткарабыз. Сенден кийинкилерге сабак болуш үчүн. Чындыгында көпчүлүк адамдар биздин аяттарыбыздан кабарсыз калышкан. Куран улуу Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн акыйкат китеби экенине далилдер абдан көп. Сиз дагы кандайдыр бир Куранга байланыштуу фактыларды билсеңиз, анда комментарийге жазыңыз.